Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто белгилүү саясатчы, өзүнүн өзгөчө бир харизмалары менен жүргөн байкебиз Нурлан Мотуев агабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы. Кандай маанайда келип алдыңыз? Рахмат. Аллах разы болсун. Бар отлично. Эң сонун акыркы учурда эмне менен алек болуп жүрөсүз? Акыркы учурда, как и все, бизнес, коммерческая деятельность, спорт, намаз, общественная деятельность, блогерство, эл катары эле. Үй бүлөңүздө, жеке жашооңузда эмне жаңылыктар болуп атат? Жеке жашоо отличный. Саясатка өтө эле анда дароо эле. Айта бериңиз. Саясатта азыр өзгөчө бир талкуу болуп атат, казино темасы. Ушу казинонун ачылышына сиздин көз карашыңыз кандай? Казинонун ачылышына мен каршымын, нааразымын. Тилекке каршы өтүп кетти окшойт, анткени депутаттардын баары көбү за берип коюшту. Эми президент Жапаровдун колунда кол койсо эле бүттү, уже күчүнө кирет. Бирок өткөндө мен интернеттен кайрылуу жасадым Садыр Жапаровго. Кол койбоңуз дедим. Билбейм, койбой ал өзүнүн иште. Негизи эле баягы сиздин көз карашыңыз ушул казиногочу, мисалы казино ачып биз бюджетти кайсы бир деңгээлде толтурабыз деп атпайбы? Ошол мүмкүнбү? Мисалы сиз саясатчы катары кандай деп айта аласыз ушуну? Эми арамда береке болбойт дейт. Арамда береке болбогон үчүн ошо жетпей, мисалы мындай карасаң жаңы деле эчтеке жок экен, бир карасаң жаңы деле эчтеке жок. Мисалы ошол эле биздин бюджетибиз 30 жылдан бери эле арак, коньяк, пиво, шампан, тамеки окшогон ушундай арам акчалар менен толуп кетет 30 жылдан бери элечи. Ошон үчүн берекеси жок. Эмне болуп берекеси жок? Жок, жетпейт. Эмнеге жетпейт? Ошон үчүн минимальный пенсия 2000 сом, минимальный пособие 5000 сом, айлыктар абдан аз, 15-тен өйдө, 15 000 ондон өйдө. Мына берекеси жок деген эле ушул, мына элементарный эле карап турсаңар, мына береке жок. Эмнеге жок? Жетпейт деп атам, ошол эле чыгышты. Эми ошол ушунча жылдан бери, 30 жылдан бери арак шараптан берекеси жок казино болгон, то есть арак шараптан толгон бюджет эмне ошол казинодон бапырап кетти. Ошол эле так эле берекеси үстүнө береке жок эле келип кошулду. А жаманатысы, к сожалению, президентке анан парламентке калып калышы мүмкүн. Жаманатысы. Жакшы, негизи демек сиздин оюңуз боюнча казинонун ачыштын деле зарылчылыгы жок, Казино ачылганда эми баягы 90 жылдарда көргөн келбесек болду. Стрельбище, погоня, атышмай, там ковбой, проституция сөз. Акыркы акчасын барып сатып иймей, эки үй машинасын сатып жибермей, машиналарды сатып иймей, үйүнөн акча ордонмай, астын өлмөй анын артынан кырылышмай, үй жок калмай, тентип калмай, Россияга тентип кетмей, эмне жакшылык бар, мен түшүнбөйм ушуну. Кийинки сурообуз мындай болсун. Саясатта парламентте мисалы азыр 7-чи чакырылыштын депутаттары отурат. Ушул 7 чакырылыштын ичинен сиз 6-чы, 5-чи чакырылыштардагы айырмасын кандай айта аласыз? Кайсы чакырылыш мыкты болгон, азыркы чакырылыштагы депутаттар кандай деңгээлде иш алып барып жатат? Кандай мүнөздөй аласыз ушуну? Так, могу 6-чы чакырылыштагы азыркы кача? Азыр 7-чи ба? 7-чи чакырылыш. 6-чы чакырылыштагы депутаттар эң жаман служба алышты Кыргызстанга, эң жаман. Бекеринен алардын прародители, аларды создатели Атамбаев кайра өзү түзүп алып ошол парламентте. Кайра аларга жанагы чимкириктерин ат коюп кетпеди, бекеринен койгон жок да. Эми Атамбаев деген апенди да, өзү түздү кайра өзү ошондо коюп кетти. Эми алардын зыяны ушундай болду, закондорду абдан жаман кабыл алган булар. Мисалы, мусулмандардын жашоосун ооротуп койгон булар. Мисалы, түрмөгө түшкөн мусулмандар дозвонко отурат, кимиси болсун. Мына мен деле дозвонко отурупмун почти. По исламским делам. И баары деле Аллахтын каары келди аларга. Эл революция кылды. Именно ошо 6-чы чакырылышты тарап таркатты. Начарыраак иштеген чакырылыш деп эсептейсизби? Эң начары ушул акыркы мына чимкирик аткан парламент эң начары. Эң мыктысы деп кайсынысын айта аласыз? Эң мыктысы деп парламенттин 2000-ден 2005-ке чейин иштеген айта алам. Ана ошол чакырылыш жакшы болгон. 2000-ден 2005 жылга чейин. Анда порядокто болчу, бир мандаттуу округдан болчу, түшүнүктүү да болчу, ар бир райондо бирден депутат болчу, ар бир шаардан бирден депутат. Кимден спрос кылууларыңды билсиң, кимден отуз кылууларыңды билсиң. Андан кийин эле жана партия деген неме кирип бүт кашалып берди баары.
партия системага. Азыр жогорку кеңеште ушул биздин мындай нерсе бар да, депутаттар жөн эле кнопка баскыч болуп отурат депчи. Ушул саясатчы катары сиз канчалык баа бере аласыз ушул нерсеге? Булар только баягы президенттин аппаратынын ишин кылат, президенттин аппараты президент жактан кандай буйрук келсе ошону гана аткарат деген эл арасында түшүнүк бар да. Кнопка баскыч экенин көрбөдүк. Өткөндө мисалы мына жаштар деп абдан жаштарга үмүт кылып шайлашты элдер. Көрдүк. 2 жашы тең видеого чыгып калыптыр интернеттен. Көрдүк баарыбыз. Жана Айда Исатбек кызы деген ошо казино ойчу мыйзамга 5-6 кишиге шакылдатып кнопка басып. Андан тышкарыда Эрулан Кокуров деген жаш алда 5-6 кишиге лакылдатып кнопка басып бир-бир. Бул 6-чакырылыштагы депутаттар туруп атат мына партиялык системаны. Мына партиялык системанын бир жаман жери ушул болду. Мына айтып атам го. Могу жаңы келген президент Садыр Жапаровга жакшы эле какшадыгыла. Эй! Парламент түскөн менен партия деген бар жогот деди элек. Болбой калтырып койду конституцияга. Мына партиянын азабын эми өзү тартып атат. Партиянын аркасы менен Дапрап деген мисалы өзүнүн оппоненттери бүтүн Кыргызстан бүткеле башты дагы. Ошол эле Садыр Жапаровдун аброюн жерден алып көрдөн алып жерге чыгып атат. Ушул келаткан. Жоготуш керек болчу партия деген вообще бүтүн Кыргызстан деп анда эч ким келе алмак эмес. Келсе мадуар эптеп өтүп келмек, эптеп өзү өтүп келмек. Өзү жаңысы болуп отурмак. Азыр мына 5-6 жол кучка басып атышты, мына. Фракция болуп кучка айтат, жактан фракция болуп кучка айтат атышып. И анан партиялыктын жаман жагында көрдүк айтып атам го. Жаштар уже көнүп алышыптыр. Айда Исатбек кызы кнопкада шакылдап атат. Эрулан Кокуров кнопкада шакылдап атат. Эч айырмасы жок. Мурунку эле жашоо, как топчумса, так и топчумса, келе жатат кайра эле сасына айланып кетти. Адамда кемчилик да болот, артыкчылык да болот да. Идеалдуу адам жок. Азыркы президентибиз Садыр Жапаровдун кемчилигин жана артыкчылыгын белгилеп айта аласызбы? Так. Биринчи жакшылыктарын айтайын. Артыкчылыктары бул эл үчүн келген патриот Садыр Жапаров. Ошо саясатка келгенден бери патриот келип туруп Кумтөрдү алабыз деп чыкты. Кстати, Кумтөр менин идеям болчу эң биринчи. Муну мен айткан киши жок. Же баягы иштер күйүп айта албайт. Мен даже менде видео эмне доказательствосы бар. Мындай болот ал. 2005-жылы кара кечени алам. 5-июнда. 10-июнда интервью берем. Агымда бар. Эмесеңер любой библиотекадан карап көргүлө. Любой библиотекада архив сакталган агымын кестин. 2005-жылы. Мен видео айтам. Мен кара кечени алдым. Жетөгүс эле эми Оостордун ачып отурат. Тоспой өтөт эме жетөгүсүн жолун. Жол тоспойбу? Кумтөрдү албайбы? Элсиңер, эмнесиңер? Же мен анда жумгал 3 жумгалды эжип барам деп интервью берсем, ошондон анан эртеси эли намыстанып коскулуп, жана ким эле аял депутат болуп жүрөдү кийин. Жетөгүстүк. Ошол уюштуруп Атамбаевдин немеси болуп жүрдү го жанагы. Бир депутат катын, ошо эмеде жетөгүстүк. Чыкса факт, что мен буларга идеяны мен түрткөм. Анан андан кийин мен кара кечени успешно 1 жыл башкарып кеттим. Аны көрүп Кубанычбек Исаев деген чыкты, жетөгүстүн дагы депутат чыкты. Ансы чыгып, ал Давид этип, по-моему, аябай эмете окшойт. Давид эт, аны коркуш ага, билбейм, Кумтөрдүн сүрөш. Бирок аябай Давид этти ошол. Мени үлгү ачты, көп үлгү ачты. Анан ий баса, мен сөз каласып кеткен турат. Садыр Жапаров сөз болуп атканда, анан Садыр Жапаровдун артыкчылыктары. Артыкчылыктар ошол патриот болду, Кумтөрдө да аяна чыкты. Кубанычбек Исаев жана депутат аялда болуп калып калган жок, жетөгүстүк. Артыкчылыктар эмен аяна чыкты, ал үчүн түрмөгө да отурду, түрмөдө ошол кат отурду, чыкты. Артыкчылыктары, жакшылыктары. Биз жаңы эмен өзгөрттү, артыкчылыктарын айтабыз, кемчиликтерин айтып берем. Баарын кылды. Бирок кемчиликтер да болду. Бүт парламент чаты кылды. Кумтөрдү аларын алды, азыр ыңжың, дайыны жок. Акча саак кетип атат, белгисиз азыр. Жаңы конституцияга ала алды, опять эле партияларга калтырып койду. Парламент чаты. Мына өзүнүн эле оппоненттери бүтүн Кыргызстанды калтырып койду. Бүтүн Кыргызстан келип алган жеп атат азыр отуруп алып. Неринде жеп атат, аброюна шек келтирип атат, мораль жактан доо кетирип атат. Бүт баланы чатырып атат Садыр Жапаровдун ошо кемчиликтери. Артыкчылыктарын айттым, молодец, патриот, бүт алды, молодец, сөзүнө турду, күчтүү экен. Чабышты эмелери менен тиги Атамбаевдин коррупционери менен. Чакында эле өзүңүздүн бир кайрылууңузда ошол казино боюнча да айтыптырсыз, анан Садыр Жапаровго кайрылып, мени кандайдыр бир кызматка алыңыз, мени кеңешчи кылып аласызбы, же кайсы бир кызматка алыңыз жаныңызга деген экенсиз да. Бул эмне себептен болуп чыкты мындай ой? Эми ал айткан себеби ал туптуура эле, анткени справедливость, калыстык болуш керек, адилеттүүлүк деген болуш керек. Эмнеге дегенде Садыр Жапаров келгенде баарыбыз аябай үмүттөндүк эле, бүт өзгөртөт го деп. Өзгөрткөн жок эчтеке. Перестройка болот деген перестройка болгон жок. Бүт калды ошо боюнча эле.
планшет алып тастады. Эмнеге калды? Анткени жанагы эскилердин баары жыйнап алды. 30-20 жылдык коррупционерлердин баарын тегерегинде жыйнап алды. Фамилияларын айтпай эле коеюн, билесиңер. 70% ушул эски коррупционерлер курчап турат. Мыйзамдар болсо бүт планшет болуп калды. Мүмкүн Садыр Жапаров жакшы ниети болгондур. Бүт жакшы кылып баарын жакшы эметейин деген чыгар. Баарын өзгөртөйүн деп. Бирок ошолор каким-то образом мага тоскоолдук кылып коюшту. Коркучтуу же дубалаштуу же эмне кылбайм билбейм. Бүт баары жарты болуп бүтүп калды, эчтеке бүткөн жок. Ана мен айттым, антип эле мен чыдабай кеттим. Ушул эле былтыр ушул вечерний Бишкекке 1,5 жыл мурун келип. Садыр Жапаров 80% утуп келгенде сүйүнүп келип мен аябай жакшы интервью бергем. Биз бул кишиге 1 жыл 2 жыл эме беребиз. Аванс беребиз. Аванс. Ошол периоддо жакшы алып кетти. Эми мен ушул 1,5 жылдан мына келдим, кайра опять интервью жатам. Өтө жакшы алып кетти айта албайм. Эмне дегенде айтып атам, бүт баламичаты бүттү, баары чала була. Бар ошол баары конституциядан кетти. Конституцияны тормоз кылып алды. Мен жоготуш керек, партиядан вообще жоготуш керек болчу. Жакшы. Нурлан байке. Ошол мен кеңеш берейин деген бар. Кеңеш берип ошол айттым, аны чыдабай кеттим. Ошентип жанындагылар ал сизди көргө сүрөп барып Садыр Жапарович, Садыр Нуркожоевич. Давайте ошону так мен күйгөнүн айттым. Мен сизге жакшылык каалайм деп айттым. Садыр Жапаров, ким? Нуркожоевич, мен сизге жакшылык каалайм. Күйгөнүн айтып атам. Көргө сүрөп барып сизден. Кийинки сурообуз мындай да. Көпчүлүк саясатчылар, саясатта жакшы бышып калган адамдар алдын ала аналитика кылып, келечекте, мисалы азыркы учурда Садыр Жапаров президент болсо, кийинки президент ким болот деген аналитика жүргүзүшөт да. Сиздин жеке саясий көз карашыңыз, саясий аналитикаңыз боюнча кийинки президент деп кимди айта аласыз? Эми бизде Кыргызстанда бир айтылбаган бир ит оору бар да. Сөзсүз түндүк түштө бөлүп ашкан. Ким кайсы келесо бөлүп салган билбейм мындайчы. Мысленно бөлүнүп ашкан. Мен мурун тамаша деп түшүнүшкөм, кийин көрсөм чындап эле бөлүнүп ашты. Тамаша экен деп түшүнүшкөм башында. Анан сөзсүз бир региондон чыкканы утуп баратса, бир 10 жылдан көп болуп баратса, сөзсүз экинчиси атаандашат, экинчи регион атаандашат. Биз жактан чыгыш керек. Аягы бир 10 жыл же 5 жыл болуп калса, сөзсүз экинчи регион атаандашат. Ушинтип атаандаш келет. Бул мага жакпайт. Бул ит оору деп элетем. Бул неприемлемо. Мындай жоготуш керек. Анан эгер ушундай менен кете бере турган болсо, анда логика боюнча анда эмкиде Ташиев болуш керек анда. Менин оюмча. Сиздин оюңузча. Ташиев. Бирок Ташиев молодец, дерзкий, коркпойт. Былтыркы эмесине мен кийин баа берип калдым, баа жанагы. Конечно, баа Баткенге кошулганда тажик келесулар, тежик келесулар кошулганда бар чочуп кетти, шок болду. Бир күндө кошулуп өртөп салбады, өртөп талкалап кетти. Почти чымарт этип кетти, төлөп кетти. Туруп калды алар ошо. Алана биринчиси проканала. Экинчисинде тиги чоң алайга кошулганда, алайга, чоң алайга. Ташиев көчүрүп келди бүтөп акыза. Всё, решительно көчүрүп келди элди. Ташиевдин решительдүүлүгүн көрүп, тажиктер коркуп ошондочу. Артка чегинип кетти. Мен ошондой баа берип калдым. Анан мындай логика менен кете турган болсо, жана мен айткандай, ит оору регионизм менен бөлүшө турган болуп кете турган болчу, анда эмки президент Ташиев болуш керек. Акыркы жакынкы эле учурда мына ошол Камчыбек Кыдыршаевичтин жогорку кеңештеги депутаттар менен болгон жолугушуусунда кандайдыр бир орой сүйлөшүүлөр болуп кетти. Ошондон улам Камчыбек Кыдыршаевдин адресине, дарегине эл арасында деле өзүңүз деле соц тармакта отурасыз. Жаман айтылган сөздөр көбөйүп кетти да эл арасында. Кимге? Камчыбек Кыдыршаевичке. Сиз муну ушуга көз карашыңыз кандай? Себеби кийинки президент ошол болушу мүмкүн деп атпайсызбы? Сүйлөй берет да. Эл оозунда элек жок дейт. Анан тиги адамды жаманат кылып койсо бат эле баягы эме деп турбайбы? К сожалению, эме дейт турбайбы? Бирөө айткан экен, бир гений адам. Калп менен чын саллашса, негизи калп жеңип кетет дейт. Чын пока чындыгын издеп отурганча калп айткан иш оозуна эле оттой берет дейт. Эл ишенип алат дейт. Оозуна эле оттойт дейт. Оозуна эле оттой берет. Анткени калпты жабер. Анан мен ишенбейм. Камчыбек Ташиев жакшынакай киши, андай эмес, эч кандай. Мен жазып аткан бирөөбүз ишенбейм. Элди ишенбөөгө чакырам. Жеке өзүңүздүн баягы саясий эмеңизге өтөлү, бир малда көмүрдү алдым деп өзүңүз да айтып калдыңыз. Ошол учурда бул Нурлан Мотоев көмүрдү Бакиевтер менен достошуп, Максим Бакиев аркылуу көмүрдү басып алган, көмүрдүн королу болуп кеткен деген эл арасында сөздөр бар да. Эми муну бар калп. Муну эч кандай Максим Бакиев басып алган эмес. Наоборот, Максим Бакиев мени жаманаттык кылган, аябай. Ошо так Ташиевди жаманаттык кылган. Эмне болуп дейсиңер? Максим Бакиев экенин билбейм. Эме Бакиев жана кылтыйып калды го, көрбөгө шүмшүк көзү көк. ГКМда зам болуп кетпедиби, иштеп кетпедиби? Марат Бакиев. Ошол жаман иштеди мага каршы. Капкакты жаманаттым жайды мен аркылуу.
жаманатты кылды. Бир жыл мени аяк эл койгон, Бакиев койгон эмес. Эл коюп бир жыл ошол Бакиев менен кулукку баш берип койгом. Баш берген нахрен кулук башы болсун чапчы эле. Түрмөдө сен чири отурган алып чыкпадык беле. Бир чүйгүн көтөрдү эле. Биз алып чыкпадык беле. Чын? Кулуктан анан кулук Бакиевдин айласы кетип эл колдогонун көрдү. Анткени өзү бар да, президент шайлоого барып элден аталган эл дуулда 10 000 киши келгенде Бакиевдин көзүн өтүп калган, алаңдап калган мончу. Болду каргай сен бербейсиң, моту иштейт деп койгон эл. Болду кеткен. Ал одобрет берген, анан кулуп башталды той болосу. Көрсө ошондой эле жана ит оор башталып атты да. Түндүк, түштүк. Бул кандайча түштүк алып кетти, түндүк алыш керек болчу деп. Кулут ит оорусу башталып атты. Анан ал каршы деп көрөт. Мен Бакиевдин кадры деп ойлоп чыккан да ошол. Эч кандай Бакиев койбойбуз, мен кара кече эл койгон. Өзүңүздү аристократ Баймановдун тукуму деп келеткенсиз да. Ооба. Бул боюнча айтып өтсөңүз, кандайча кайсы Баймановдардын тарыхка кайрыла кетсек? Фактически доказательство бар. Чоң аз кете түп каталар бар эле коеюн. Чоң атам эле айтайын, Моту деген тиги 16-жылкы кыргыз көтөрүлүшүнүн башында турган тиги Кошкорлук Канат хандын оң колу болгон. Моту Манап деген болгон. Оң колу кеңешчиси болгон. Бул жөнүндө даже азаттыкта бар. Ишемесе мен кеткенден кийин архивден карап көрдүлөр. Бекташ Шамшиев чыгарган целый бир сааттык передача бар, ошол жерде айтылган. 16-жылы ошол орустарга каршы көтөрүлүштө, Россияга каршы көтөрүлүштө мен чоң атам Моту батыр деп койчу, Моту Манап. Канат хандын оң колу болуп көтөрүлүп элге Кошкордон чыккан биринчи бунт. Негизи любой бунт нарынан чыгат да. Биринчи 2005 жылы 16-жылкы биринчи революцияда ошол жактан чыккан. 2005 жылкы революцияда Кошкордон чыккан. 10 киши жол тосуп, Кытай жолун тостуруп. 2010-жылкы да революция нарынан чыккан. Негизи нарын эле эмес баягы топ мүнөз, шар мүнөз эмес да. Революция бизден чыгат. Баарын алып беребиз бийликте, өзү далдырап калып барабыз көчөдө. Ушундай эмес да. Ушундай. Ансыганда ошо чоң ата Мотудагы Байманап, анткени ошо Байманапта ошондой болот. Байманап тукай аристократтардын. Биз жулунбайбыз, биз токпуз, ток бейбиз. Бийликке тот жулуп, мени бийлик алчы, берчи бийлик деп жанталашып, тойго калчыдай баса калып Атамаев деп баса калбайбыз биз. Биз деген ошондойбуз. Анан чоң атаңыздын аталары дагы ошондой бир Баймановтардан болгонбу? Ооба, чоң атамдын атасы Жомарт деген илгери чоң Байманап болгон. Жумгалда тиги жылкылары дейт. Жумгал суусуна ичип баштаганда ортосуна жетпей калчу дейт. Ошондой аңыз кеп жүрөт. Жомарттын атасы Байказакта ошондой абдан чоң аты айтып туруп Байказак деп бай болгон да, бай. Негизи ушул илгертен эле Баймановдун тукумдары бийликте келишкен. Азыркы президентибиз Садыр Жапаровдун дагы илгери чоң аталары бийлерден болгон экен деп айтышат. Келечекте сиз өзүңүздү президент болуп калам деп ойлойсузбу? Мен келечекте президент болуп калсам жаман жесткий кырмаймын да элдичи анда. Анда даярдансын. Анткени азыкыларда ырбыңдап отурбайм. Мисалы мына ырбыңдаган ошол эмнеге баары кымбаттап кетти? Арзандатууга мере жок, эч кандай мере жок. Долларга шылтап кымбаттатышты эле. Продуктун бүт кымбаттап дейишти эле. Доллар резко түшүп кетти, Путин согуш ачып итияка. Доллар түшүп кетти. Продукт ошончо алып калды. Эмнеси доллар бетер тулту экен, отурушпайбы? Мен болсо резко кирсемекмин, азыркы бийликтин ордогонда кирсемекмин резко. Былжырабай туруп, давай эметкиле, арзандатқыла. Бүт арзандатмакмын, айлыктарды чоңойтмокмун, пенсияларды чоңойтмокмун. Только указ менен кылт дегенин бүт бастырмакмын, каматмакмын. Негизи ошо арзандаткыла деп айтмакмын деп атпайсызбы? Ошол нерсени сөз менен айтып коюп ишке ашырыш оңойбу? Анткени бул бизге келип аткан товарлар башка жактан доллар менен сатылып алынат. Негизи эле дүйнөлүк деңгээлде кымбатчылык нерселер болуп атат. Сиз бул нерсени кандай нерсеге таянып айтып жатасыз? Ошо арзандаткыла деп резко түшүрүүнү. Мен муну тиги ислам шариаттагы илгерки падышалардын, халифалардын окуяларына таянып айтып жатам. Ал кезде ушундай бапыраган кенечилик болгон экен. Даже падышалар элдерге чабармандар жиберишкен. О, эл журт. Үйлөнө албай атканың бар, үйлөнтөлү деп мындай кадимки глашатай жарыш салчу экен, ат чапып. Кимгердин каршысыңа бар, төлөп берели. Кимге акча жетпейт, берели. Кимгерге муктаждык бар, берели деп. 3 айлам чыкчу күнүнөчү. Биз ошентойбу? Мен сени үйлөнтүп коюн, акча берейин деген барбы? Жок, кантпейт. Наоборот, келе дейт, келе. Завоз плати дейт, келе. Мына, мен ошолордун эмесин салып туруп, ошол эски ошол ислам падышаларынын системасын салып туруп, бүт арзандатмакмын. Урганым жок, дүйнөң эмне болуп атат. Дүйнөң маден хоть потоп болсун. Кыргызстанда ошондой чоң байлык үстүндө отуруп,
алтын кумтөр, көмүр, то есть алтын, көмүр, суу, гез, туризм, бардык жетим тоо темир экен. Ушундай байлык үстүндө туруп анан карыз берилечи, МВФ, Дүйнөлүк банк деп жалдарап мен жүрбөйм эмесмин. Жакшы. 7 миллион эл көп эл. 7 миллион деген бул 7 миллиондун 1 миллиону целый армия, если вооружен. Дүйнөсү коркунуч армия, 7 миллион эл. Анан биз бирден эмес, биз кичинекей мамлекетпиз, алсыз мамлекетпиз. Дүйнөлүк банк бизге бербей коет. Бербей эле койсун. Айтып атайм, азыркы саясат турган саясатчы эмес. Эптеп эле мындай текучка менен келип калгандар. Текучка. Эптеп байбасам кетип калсам бүт. Эң жакшы ойлоруңуз, идеяңыз бар экен. Ушу саясий өңүттөгү акыркы суроолорубуздун бири болсун, андан кийин дагы жеке суроолор болот. Дүйнөлүк практикада, мисалы, Сингапурдун башчысы Ли Куан Ю, Кытайдын өзү башчы болбосо дагы кандайдыр бир деңгээлде башчылыкка жетип, башкаруучулук кызматта иштеген Дэн Сяопиндер өзгөчө бир реформа менен өз мамлекеттерин өнүктүргөн да. Кыргыз азыркы саясатында кайсыл адамдын атын атай алат элеңиз? Ошондой ушул адам бир ушундай революция эмес, реформа жасай алат деп. Реформа революция да, туура айтасыз. Так. Бул эме да, экономический революция болот. Так. Кайсы адамдын атын атай элеңиз дейсизби? Бул азыркы Кыргызстандын саясатындабы? Ошондой бир реформа жасай ала турган өзгөчө бир идеясы бар адам барбы? Сиз ал адам менмин. Ал адам менмин, во-первых. Көбүрөөк идея сурасаң көбүрөөк да айтып берем. Анан жанагы ичи таза мына түз жүргөн кишилерден күтсө болот. Мисалы мен Ташиевден күтөм мындайды. Ташиевден күтөм. Садыр-жапардын колунда турат, ал эмне кылып айтат, кылсын. Дагы Ташиевдин бир ошибка, кимде Садыр-жапардын бир ошибкасы болот. Тормозду көп тебет экен. Туруп калат. Бир баштайт да мына 2 айдан кийин ушул жылчылардан күтүп туруп. Жаса колунда бийлик турат. Эмне кимди күтөсүң? Кактан эмнени күтөлү? 2 ай какта 2 айды күтөлү. 2 ай эмес 2 күн кымбат азыр. Жаса колунда бийлик турат. Тура? Ошол шаар жүргөн адамдар эле күткүлө. Мына кылтыйган адамдан күтпөгүлө. Ал кылтыйган адам Атамбаевтай далдардан да күтпөгүлө. Текебаевтай темболу күтпөгүлө. Саясий көз карашыңызды, оюңузду түшүндүк. Саясатта келечектеги болгон пландарыңызга эң сонун ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат сизге. Келиңизде жеке жашооңузда өзүңүздүн хоббилериңиз бар, мисалы ырдап жүрөсүз. Бул нерсе каяктан келип калды? Мурда андай жок эле го сизде. Кийинчерээк эле ырдап баштадыңыз, соцтармактарда активдүү болуп баштадыңыз, өзүңүздү блогер катарында сынап баштадыңыз. Ырдап эле жүрчүмүн. Ырдаганда тиги бирөөдөн угуп калыптыр. Видеомду көрүп калып, мындан 2008 жылы эле, 2007 каяктуу. 2007 жылы эме чакырган жана Юрий Бабков. Кошулуска чакырып, эме менен ырдап көрө беречи ким эле жана. Нена, таңкылардан бар да, үнү жоон. Нена деген ырча. Азыр унутуп кетти өлбөй. Нена, эсиңерде? Азыр көп ырдабай калды. Ошо менен ырдап көрүп, Нурлак аял Асел экөө таң калышып, КТРге чакырып алышып. Жөн эле саясаттан өтүп жүрөбүз, ырсыш бияктан калып турбайбы? Тренировочтан. Анан мен 2007 жыл болчу. Анан эмкиде келди деди бай, тренировочто съемка кылды, Нена Костадатып. Анан эмкисине барайын десем, ким бирөө эле айтты жанында жүрдү. Байке коңуш саясат жүрөм, ырдап таңкылап ырдап жүргөнсүз уятка. Анан чилине ойлонуп тур, чилине жолго койчу анан. Отказ берип койсом, таарынып алчы Юрий Бабков. Ооба, өстө көрсө калп дебейт. Анан ал ойлоп тур. Мен Нена жакпады, анда давай Ралия менен ырдайбыз. Ралия деген ырчы бар болчу, эсиңерде? Ралия деген. Ал кийин анда чыкпай калды. Анан Нена жакпайт, Ралия жагы тиги деген жокмун мен. Мен просто не хочу. Юрий Бабков, Юрий байке, коюңузчу. Не хочу. Просто по времени. Кийинчерээк өзүңүз кийинчерээк просто интернетте өнүгүп кеттиби? Жөн эле ради прикол эле үйдө отуруп эле эме менен үйдө эме бар да. Эмне эле караоке. Караоке менен ырдап койгом. Музыкальный центрда бар, караокеден тышкары мындай, жөн эле мындай. Ырдап койсом эле жөн илип койгом, тамашалабыз. Думп болуп кетти, популярный болуп кетти ошо менен. 2020 жылы интернет жылызы деп чыгашты го. Өзүңүз айтып жүрөсүз, Самат Дөөлөтбаковду ырдайлы деп чакырды. Самат Дөөлөтбаков чакырып ырдайлы, өстө эле калп дебейт мына. Самат Дөөлөтбаков деле кээ бир ырдабадык, ыр тандадык. Моурду ырдайласың деп, көбүнчө мен Шатуновду ырдайт десем ырдай албайм деп айтты. А мен ырдайм дедим. Караматтык Шатуновдун. Анан сен моурду ырдайласың деп ал мону этеле мен айтмай койчу, мунун муңдуур экен, мен муңдуурларды жаман көрөм. Мен деги веселый жүргөн, жизненно радостный кишимин, муңдуурларын ырдай албайм ошо дедим. Ошентип отурган жанагы токтолдук эме жанагы. Дожди, Игорь Корнельков токтолдук экөөбүздөн.
Нурлан байке, чыгармачылыгыңыз ушул хоббиңиз деп коебузбу? Ушул боюнча бир аз убакыттан соң улантабыз. Ага чейин сиздин баягы билимиңиз боюнча дагы сөз кыла кетсек, сиз менин билишимче башка чет мамлекетте да билим алып келгенсиз, кайсы багытта билим алгансыз? Так, мен биринчи Россиядан окуп бүткөм, андан соң Америкадан бүттүм. Америкада кайсы багытта? Америкада Америка дипломаттарына тилден сабак берген институтта окудум. Дипломат багытында. Эмне себептен ошол дипломатиялык багытта иш алып барган жоксуз, ишиңизди улаткан жоксуз? Мен дипломатия багытта иш алып барганда негизи менде шар жүргөн адамга дипломатия жарашпайт экен. Ошакта Америкада жүргөндөн пайдаланып, мен ошол кезде раматтылык менен сешим кылып оппозиция болот экен. Мен оппозициясын кайдан түшүндүм. Барып калат да журналистти. Америкалык кыргыз баяны деп асабага чыгарат, аяктан окуп алышынан мен сешим кылып өспүрлөр кетет. Биздин американча сопкор болбойсуңбу деп. Сопкор болом макул деп. 98 жылы. 98ден 2002-ге чейин сопкор болдум. Собственный корреспондент. Ошону таандым Кыргызстанда. Асаба кезде аябай чыкчы. Тиражы бир жумада 30 000 тираж менен чыкса, 30 000 чоң болчу. Интернетте жок болчу. Анан ошо менен аны көрсөм мен оппозицияда жүрүп турмун да. Кийин кезде окусам түшүндүм оппозицион. Акаевге каршы оппозиция экен. Оппозиция болсо оппозиция, ладно деп турам. Ошо менен өзүм эле не ойуна кошулуп кеттим. Болмагас кошулуп кеттим. Анан ошо менен дипломатияны бүттүм, бирок андан мен оппозиция болсом каяктыкы ким мен дипломат кыла алат? Андан болгондо андан эле жашоону токтото албайт экенсиң да. Счастливая или благополучное стечение обстоятельств дейт. Кыргызстанга келдим, оппозиция экенмин, ладно оппозицияга кошулуп кеттим. Мен бир жектен өтө алышпайм. Анан революция болуп кетти, каяктуу куладык. Андан революциядан кийин кара кечеге эл алып барып коюп коюшту. Кара кечеде эле түрмө болуп кетти. Түрмөдөн кийин кайра президент шайлоо болуп кетти. Уже деле кетпейм. Любой бийликке жаман көрүнө алам, мен кимди дипломат кылмагыл. Жакшы, ошол азыр хоббиңиз жөнүндө сөз кылып эле, ошол сиздин билимиңизге өтүп кеткенин да жөнү бар. Себеби сизге окшоп чет мамлекетте билим алган, билимге умтулуп изденген адамдарды абдан сыйлайм. Жөнөкөй адамдар эле ошол жака барып, бардык эле ал жакта билим алып, мындай ошондой окууга өтүп кете албайт. Ошол үчүн ортодо ушундай суроо берип кеттим. Келиңиз кайрадан ошол жанагы ырлар боюнча уланталы. Сиз бир мезгилде Витастын ырын ырдап, интернетте ошол ырдаган ырыңызды атайын кесип алышып, ар ким коюп, аябай хит болгонсуз да. Бул ырды негизи мурдатан эле ырдап жүрөсүзбү? Витастын ырымбы? Ооба. Азыр да аткарып бере аласызбы? Жок. Анча музыкальный сопровождение керек. Без музыкальный сопровождение начар болуп калат экен. Жанагы студиядан ырдаган ырым. Азыр жөн эле коечу. Рахмат. Макуланда сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Буюрса Витастын ырын бул студиядан болбосо дагы музыканын коштоосунда сизден күтөбүз. Буюрса, иншаллах. Астафырла, бир күнү. Ишиңизге ийгилик. Сизге дагы ийгиликтер болсун. Рахмат. Сизге дагы.